Кыргызстанда 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Ага кечээ Балыкчы шаарындагы Эсен Думанаев атындагы маданият үйүндө маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы болуп өттү. Салтанаттуу иш-чарага Балыкчы шаарынын мэрия Азамат Арнабек уулу, шаардык мэрия жана мекеме жетекчилери, ардагерлер, ошондой эле Балыкчы шаарынын тургундары катышышты. Шаар мэри куттуктоо сөзүндө маданият чөйрөсүнүн ишмерлигин шаарыбызда кандай гана иш-чаралар болбосун ар дайым баарынан алдыда туруп, өзгөчө салым кошуп келе жаткандарын баса белгилеп, жалпы маданият жаатындагы өнөр адамдарына ыраазычылык билдирди. Маданият кызматкерлери менен чогуу 10 багыттын негизинде иш алып барып, 10-чу багытын Балыкчы шаары өнүккөн маданий шаары деп киргизгенбиз. Ошонун алкагында биз өзүбүздүн маданиятыбызды даназалоо максатында көп иш-чараларды өткөрүп келебиз. Ошол иш-чаралардын баарына сиздердин салымыңыздар чоң, абдан чоң. Ошол себептен чын жүрөктөн, чын дилибизден куттуктайбыз. Анан жогоруда айтылган музей, китепкана боюнча, бала бакча боюнча, Кудайым буйрса биз өзүбүздүн командабыз менен ушу 300 миллионду биз уже отургузуп бүттүк. Кудайым буйруп проектибизди да бүтүп, анын сметасын да чыгарып, экспертизага да жөнөтүп, толук алып, азыр тендерге чыгарып, азыр бала бакча ачылып, мына эртең бүрсүгүнү бала бакча башталат. Кудайым буйрса, наркы жума менен мэриянын маңдайындагы музейибиз башталат. Кудай буйрса, биз борбордук китепкананы ушул борбордук китепкананы салып туруп, музейдин ордуна көчүрүп келип, музей менен китепкананы бир кылып, азыркы турган борбордук китепкананы биз врачтарыбызга, медиктерибизге кызматтык үй катары беребиз. 18 квартира бошойт деген. Ошол себептен бүгүнкү өткөрүп аткан майрамыбыз абдан жакшы өтсүн, алдыда ийгиликтер болсун. Биздин ушул Эсен Думанаев атындагы маданият үйүнүн кызматкерлерине ыраазычылык билдирем. Өзүлөрүнө, үй бүлөлөрүнө, бир туугандары менен бактылуу болсун, ар дайым жакшылыктардын үстүнө жүрүшсүн. Биздин мамлекетибизге, Балыкчы шаарыбыздын маданий чөйрөсүндө көп салымдарды кошуп жүрө берсин. Иш-чаранын жүрүшүндө алгач Кожо Жаш Кенжеебосунун спектакли көрсөтүлүп, концерттик программа улантылды. Азамат Арнабековичтин алдында чоң бир максаттуу бир чоң багыттар бар. 25-жылга карата, андан кийинки жылдарга да. Ошонун ичинде дагы маданият тармагы өзүнчө бир жакшы бир дем күч менен, жакшы бир иштер менен алдыда болот буюрса. Анан бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун, ардагерлерибиз аман эсен болсун, ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Андан соң эмгек сиңиргени үчүн атайын мэриянын төш белгиси, ардак грамотасы жана коноктор тарабынан ыраазычылык баракчалар, ошондой эле ар кандай сыйлыктар ыйгарылды. Бүгүнкү иш-чарада дагы биздин маданият кызматкерлери республикалык деңгээлде, облустук деңгээлде, шаардык деңгээлде өздөрүнүн татыктуу, өздөрүнүн ардак грамоталарын алып, төш белгилерге ээ болуп турат. Ошо бүгүнкү өзгөчө белгилеп кете турчу Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабековичке терең маданият бөлүмүнүн кызматкерлери атынан терең ыраазычылык билгизмекчимин. Ушу Кара Кыргыз автономия областынын 100 жылдыгына карата ушу Балыкчы шаарынын атайын өзгөчө эмгеги үчүн деген төш белги белгиленген экен. Ошол эркиде биздин маданият кызматкерлери 7 маданият кызматкерибиз татыктуу төш белгиге ээ болду. Эл үчүн кызмат кылган Балыкчы шаардык маданият тармагында жалпысынан 92 адам эмгектенет. Анын ичинде 4 тармак: Болот Миңжилкыев атындагы Балдар искусство мектеби, Эсен Думанаев атындагы маданият үйү, Сапарбек Касманбетов атындагы борбордук китепкана жана Балыкчы тарыхый аймак таануу музейи биргеликте иш алып келет. Маданият кызматкерлердин эмгеги абдан түйшүктүү болот. Биз жаркырап жайнап сахнага чыксак эле көп элдер ойлойт, силердин жумушуңар жеңил эле, силер мындай ырдап эле көңүл ачып жүрө бересиңер деп, бирок ошо сахнанын артындагы жашоону көрүп билген адам аны антип айта албайт болуш керек. Манакей эмдиги жылы буюрса маданиятыбыздын 30 жылдыгын чоң масштабта белгилелүү деген пландарыбыз бар.
Анан сөз түрдө биздин маданиятка, ушу балыкчы шаарынын жетекчилигине өзгөчө биздин мэрибиз Арнабек уулу Азаматка чоң ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Себеп дегенде маданиятка ушунча жылдан бери өзгөчө көңүл бурулуп, ушу жакшынакай бизге мындай тартуулап ушундай имаратыбызды оңдоого биздин маданияттын өнүгүшүнө чоң салым кошуп келет. Ошон үчүн жетекчилибизге чоң ыраазычылык айтып кетмекчимин. Эскерте кетсек, бул дата 1926 жылы 2 ноябрда драматург Молдоказы Токомбаевдин кайгылуу хоккей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Маданият ишмерлеринин күнү 1995 жылдан бери белгиленип келет.